Hayırım balamay. 10 günümde bir gül açılalıkta 5'te taştan edeverdik mi? Balamay. Assalamualaikum ata. Waalaikumsalam. Қалай? Жақсың ба? Жұмыстарыңыз қандай болып отыр? Жақсы. Өзің? Жақсы ата. Оқуларың жақсы ма? Құдай бұйырса бәрі жақсы ата. Сізден ақша сұрайын дедім, ақша керек болады. Şu 500 сомдай болса, беріп тұрсаңыз жақсы болмақ. 500 сом? 500 сомнан не қыласың? Bir дос балам туған күні болып, ошоға жолтып отқан болдық балалармен. 500 сомнан жолтып отасың арғы? Азыр. Тиги балам мектептен келіп қалған екен, ақша керек болаттыр. Бүгінгі күн ақшасын бере берсеңіз болады? Болады. Қаншаға қаптыңыз? 35-38 болып қалды. 38 қапты көйдөйлі. 700 сом іштеп тұрсыздар. Ошондой сұрайын. Ошончы. Балам келіп қалған екен, мектебіне керек болаттыр. Рахмат, мейлі. Эй, кел бер. Мұны бір күндік ақшам. Мұнысын ал. Мұны ептеп үйге нанын алып барайын. Мақұл ата. Чоң рахмат. Мақұл. Апа ата, сілерді абдан сағындым. Апа, сіздердің номеріңіздерді дағы деле сақтап жүрем. Сіздермен сүйлөшкүм келет, үнүңүздөрдү окугум келет. Бирок жок ал нерсе, мүмкүн эмес. Қандай сапау? Жақсы ұлым, қандайсың? Жақсыңарбы? Жақсы. Теңдерім, жақсы. Түсіңарбы? Ошо мен дагы мектепке кетейин деп аткам, апа. Мага акча керек болот деле. Неге балам? Кече эле акча салдыңбы? Бүгүн балдар менен акча чогултуп атканбыз да, ошого керек болот. Неге чогултуп атасыңар? Дайыны барбы акча чогултуп атканыңын? Ошол балдар өз ара бирдеке кылып коелу деп атканбыз. Майрамыңабы? Ошентсек да болот. Болсо салып турсаңыз го. Майли, акча салса салам балам, бирок акчаны жөнү жок иштетпе балам, биз жөнү жок, бирде орустардын үйүн жыйнап иштеп аткан жерибиз жок, балам, кагылып кетейин. Ушу силердин келечегиңер үчүн иштеп атабыз. Анан жакшы окугунуң, жакшы жүргүнүң улум, макулбу? Макул, апа. Түшүнүңөрбү? Хорошо. Ичинде сабактан кийин баарыңар стадион арт жагына өткүлө. Башын көтөрчү өйдө. Түшүнүңөрбү де? Бир бала келбесе баарына сен жооп бересиң, Хорошо? Кыздар, Милса бекеге айтайлыбы? Такта урушуп болот го. Эркектердин маселесине килигишпей эле коелучу. Өздөрү деле чечип алат. Жүргүлө кандай болчу. Эмне далдырап турасыңар, давай тизил бир катарга. Айба, кана. Кана. Өчүрө телефон. Болуп калды. Мен сага ушун эле акчаны айттым эле. Ушунча эле чыкты. Ушунча баладан ушул эле акча чогулду, Карабачы. Чыгар.
Кандай жок? Жетеби бул акча? Ушул акчаң жетпек беле. Дагы сырт чааттың. Кала акча чыгар. Братан жок. Жок болсо туйсуң да, значит, туурабы? Братан, койчу бул. Аты чоң экен билесиң. Сен не дейсиң? Мен тейлеген аймакта жаш бала эз учун жоготкон абалда жатат. Тез арада тергөө ыкчам тобун жөнөтүңүздөр. Кабыл алдым. Мектеп рекетчилиги качан токтойт? Бүгүн мектеп окуучулары арасындагы мушташтан бир жаш өспүрүм каза тапты. Кылмышка шектүү милиция тарабынан кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Азыркы учурда тергөө амалдары жүрүп жатат. Эгерде биз башында да көргөн милиция байке айтып коелу дегенде эмне кыласың? Өздөрү эле чечип алат деп айтпай эле койсом болмок экен. Эректердин маселесине кийлигишпей эле коелучу. Өздөрү деле чечип алат. Оюмда эч нерсе жок, өздөрү деле чечип алат деп ойлодум да. Бирок жаңылыштым. Эми кеч болуп калды. Мектептин киребешинде деле милиция байкенин номери илинип турчу. Өзү эле тынбай бат-бат мектепке келип турчу. Ошол күн менин өмүрүмдүн аягына чейин эң аянычтуу күндөрдүн бири болуп эсептелип калды. Ар бир ишке ар бир адамдын салымы бар деген чын эле экен. Эгерде ошондо ойлонгонумда классташымды жоготпойт берем деген оюм мазалайт. Бир ишти кылаарда терең ойлонуп, туура чечим чыгарыш керек экен. Биз рекетчиликке каршыбыз. Бул жашоодо таза жолду танда, мүмкүнчүлүк келет ар бир жанга. Өзүм дебей бул өмүрдө күйүп, эмгегиңдин элиң үчүн арына. Өкүнбөйлү өткөн ишке кайра. Кур дүйнөгө берилип байланба. Атың өчпөй жашап кылымдарга. Баштаган жолуңдан эч тайманма. Из калтырган жүрөктөн ур барда.